Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда коронавирус инфекциясынын жайылуусу менен күрөшүү жана анын кесепеттерин жоюу боюнча республикалык ыкчам штабтын ишмердүүлүгү тууралуу Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Боронов Кубатбек Айылчевич маалымат бермекчи. Маалымат жыйынды брифингди Түзөөдөн ЛТР, КТРК Алатоо 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордун ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebook'tan Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, 1 радионун баракчаларынан оп көрө алыстар. Ошондой эле Кабар улуу агенттигине дагы көз салып турсаңыздар болот. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг первого вице-премьер-министра Кыргызской республики Боронова Кубатбека Айылчевича относительно деятельности республиканского штаба оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида 5 канал, областные медиацентры, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, 1 радио и через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Кубатбек Айылчевич, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Бүгүнкү 29 майга карата республиканын аймагында жалпысынан 1662 коронавирус оорусуна чалдыккан учур катталды. Анын 68-и бүгүнкү күнгө же болбосо акыркы бир сутканын ичинде катталган жаңы учур болуп эсептелинет. Региондор боюнча алып айта турган болсок, бул Бишкек шаарында 9, Ош шаарында 2, Нарын областында 4, Баткен 1, Чүй областында 5, андан сырткары 50 учур, 68-дин белгилеп айтуу үчүн нерсе, 68 учурдун жаңы катталган 50-сү бул башка мамлекеттерден келген биздин жарандардан катталып атат. Бул дээрлик басымдуу бөлүгү 99%. Бул биздин коңшу мамлекет Россия Федерациясынан келген акыркы мезгилдеги биздин жарандардын ичинен катталгандар. Бардыгы болуп 1088 бейтап бүгүнкү күндө оорусунан айыгып чыкты. Бул жалпы ооругандардын санына салыштырып айтсак, пайыздык түрдө 65,5%-ды түздү. 16 бейтап тилекке каршы каза болду. Бул көрсөткүч жалпы ооругандардын санына жараша бул 1%-ды түзүп атат. 558 бейтап бүгүнкү күндө дарыланууда. Бул жалпы көрсөткүчтүн 33,6%-ын түзүүдө. 558 бейтаптын 10 бейтабы бүгүнкү күндө оор абалда, же болбосо жанагы тиешелүү ошол врачтардын жардамы менен, интенсивдүү терапия менен же болбосо ушундай дарыланышууда. Вирус жуктурган медицина кызматкерлерин жалпы жуктургандардын санынан 19,9%-ды түздү. Убагында билесиздер, бул 20%-дан да ашып кеткен болду, 26%-га чейин жетип, бүгүнкү күндө бир топ акыбал медицина кызматкерлеринин арасында жакшырды деп айтсак болот. Бардыгы болуп 330 учур ошо медицина кызматкерлеринен болуп жатат. Бул жерде врачтар, орто медициналык кызматкерлер, кичи медициналык кызматкерлер, анан ошол медицина тармагында иштеген башка кызматкерлердин болуп, бардыгы 330 жараныбыз бүгүнкү күндө, медицина кызматкерибиз бүгүнкү күндө ушул коронавирус оорусуна чалдыгып атат. Анын ичинен 247-си же болбосо 75%-ы бүгүнкү күндө ошол оорусунан айыгып чыгып, дээрлик көпчүлүгү бүгүнкү күндө кайра ошол өзүнүн кызматына кайтып келип, бүгүнкү күндө жигердүү иштеп жатышат. Жеке коргонуучу каражаттар менен айта турган болсок, бүгүнкү күндө толук кандуу биздин медицина кызматкерлери деги бардык ушул коронавируска каршы күрөшүүгө чегерилген биздин мамлекеттик кызматтардын бардыгы бүгүнкү күндө ошол коргонуучу каражаттар менен толук кандуу камсыз болгон. Алардын корун айта турган болсок, бүгүнкү күнгө бардыгы болуп бизде бир жолу кийилүүчү коргоо костюмдары 90,671 дана, көп жолу кийилүүчү коргоо костюмдары 22,303 дана, респираторлор 131,770 дана, ал эми маскалардын саны болсо бүгүнкү күндө 1,451,048 дана. Бул бүгүнкү күнгө болгон ошол каражаттардын саны. Бул боюнча бүгүнкү күндө дээрлик маселелердин бардыгы
чечилген. Андан сырткары өзүңүздөргө белгилүү болгондой коронавирус башталган мезгилде биздин Кыргызстандын аймагында бардыгы болуп 11 лаборатория иштеп жаткан болчу, же болбосо лабораториялык атайын оборудованиянын комплекттери. Бүгүнкү күндө алардын саны 16-га жетти. Бүгүн дагы 2 лабораториялык комплект башка мамлекеттик органдардан алынып кошулуп атат. Андан сырткары сырттан дагы жардам катары 2 лабораториялык ушундай комплект оборудованиянын комплектиси келген атат. Бүгүн Кудай буюрса келип калат. Аны менен бардыгы алып ошондо бизде бүгүнкү күндө эртең бүрсү күнү 20 лабораториялык комплект иштеп баштайт. Бул болсо бизге мындан кийин дагы буга чейин өзүңүздөр билгендей күнүмдүк келип түшкөн анализдерди бир суткадан калтырбай алып анализин чыгарып, эгерде кандайдыр бир ошого оору жуктурганы же болбосо оору пайда болгону аныкталган биздин жарандар болсо, тез аранын ичинде оперативдүү чара көрүүгө ушундай иштерди уюштурганбыз. Дагы 4 лабораториянын ишке кириши менен мен ойлойм бул ишти биз мындан да тезирээк, ылдамыраак жүргүзгөнгө жетишүүгө мүмкүнчүлүк алабыз деп ойлойбуз. Мобилдик группалар ошондой эле иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө 214 мобилдик группа бизде иш жүргүзүп жатышат. Бул жерде медициналык кызматкерлер, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, ошондой эле милиция кызматкерлери менен чогуу ошол бизде үй карантинде же болбосо обсервацияда башка жерде ошол кароодо жаткан биздин шектүү жарандарыбыздын, ооруга чалдыкты деп шектелген жарандарыбыздын ошол санитардык нормаларды атайын ошолорго берилген көрсөтмөлөрдү так аткарышы боюнча көзөмөлдөө иштерин жүргүзүп жатат. Андан сырткары биздин мобилдик группалар тарабынан өзүңүздөр билгендей ошол оору чыкты деген ачактарда атайын текшерүү анализдерди жүргүзүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө 133.374 үйдүн жашоочулары медициналык текшерүүдөн өткөрүлдү. Бул сандын эпид кырдаалга жараша өзгөрүп турат. 28 майга карата бул 133.374 үйдүн жашоочуларын карап чыгуу маселеси турган болсо, анын 121.353 үй же болбосо 612.163 жашоочусу бүгүнкү күндө ошол текшерүүдөн өткөрүлдү. Гуманитардык жардамдар боюнча айта турган болсок, буну сайттан мен ойлойм баарыңыздар уже алып көрүп билип калдыңыздар. Сайттарда жайгаштырылып жатат. Тынымсыз биздин мамлекетке башка коңшу, дос, союздаш мамлекеттерден гуманитардык жардамдар келип атат. Ошондой эле биз дагы өзүбүздүн ошондой керектүү же болбосо бизден кандайдыр бир керек жардам керек болгон мамлекеттерге, коңшу мамлекеттерге биз дагы ошондой жардамдарды уюштуруп жатабыз. Анализ алуу үчүн тесттердин корун айта турган болсок, бүгүнкү күндө ПЦР тестин алуу боюнча 29 майга карата жалпысы 113 миңден ашык изилдөөгө жете турган атайын ПЦР тесттердин запасы түзүлдү. Андан сырткары экспресс тесттери бүгүнкү күндө жалпы саны 20.486 экспресс тест бар. Жалпысынан бүгүнкү күндө 29 майга карата республика боюнча 159 миң экспресс тест келген. Анын бүгүнкү күндө 20.486 азыр запаста турат. Андан сырткары бүгүнкү күндө дагы алууга пландап койгон ошондой эле биздин ошол экспресс тесттеринин келе турганы күтүлүүдө. Бүгүнкү брифингде негизги маселелер болуп, буга чейин өзүңүздөр жакшы билгендей, биз экономиканын бир топ тармактарын этап менен ишке киргизгенбиз. Мына 1-июнь 2020 жылга карата дагы бизде ошол ага чейин иштебей турган экономиканын тармактарын ишке киргизүү боюнча пландаганбыз. Ошол боюнча сиздерге токтоло кете турган болсок, бүгүнкү күндө биздин иштеп чыккан пландын негизинде 1-июндан тартып бир топ ошол экономиканын тармактары дагы ишке кирет. Токтолуп айта кете турган болсом, бул керектөөчү товарларды жана тамак аш азыктарын өндүрүү жана соода сатык чөйрөсүндөгү иштин бардык түрлөрү иштейт.
Экинчиси калкты тейлөө кызматтары тармагындагы иштин бардык түрлөрү. Буга чейин кээ бир калкты тейлөө кызматтарынын тармактарын биз ишке киргизгенбиз. Анан калган бардык калкты тейлөө тармактары ушул 1-июндан баштап иштөөгө мүмкүнчүлүк алышат. Андан сырткары аудит жана консалтинг компаниялары иштеп башташат. Буларга дагы санитардык нормаларды сактоо менен кызматкерлерин ишке чыгарып, иштетип, өзүнүн ишин бүгүнкү медицина кызматкерлеринин адистеринин берген кеңешинин негизинде иштерин уюштуруп иштөөгө уруксат берилет. Жарнама агенттиктери дагы ушундай эле иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Андан сырткары бүгүнкү күндө биздин көпчүлүк элибизде ушундай суроону жаратып жаткан туристтик жана эс алуу жайлары, эс алуу үйлөрү, пансионаттар, тарыхый жайлар жана башкалар иштеп башташат. Бунун дагы атайын кандай тартипте иштөө боюнча биздин медицина саламаттык сактоо министрлигинин иштеп чыккан эрежеси, алгоритм негизинде иш алып барылыш керек. Бул боюнча биз дагы массалык маалымат каражаттарына жарыялайбыз. Андан сырткары ушул тармакты тейлеген министрликтин кызматкерлери да байма-бай сиздерге ошол 1-июнга чейин кандай иштөө тартиптери болот ошол боюнча сөзсүз түрдө баяндамаларды беришет. Негизинен туристтик жана эс алуу жайларына уруксат берүү менен биз бул жерде дагы өзүнчө буларга тиешелүү алгоритм түзүлүп жатат. Ошонун негизинде иштөөгө чакырабыз. Биринчиден билесиздер, бизде азыркы негизги маселе болуп, бул Ысык көл көлүбүздүн жээгине барып эс алуучу биздин жарандарыбыздын берген талаптары, суроолордун негизинде пайда болгон маселелер бар. Илгери же болбосо буга чейин пансионаттарга, эс алуу жайларына баруу үчүн биз баягы уюшулган түрдө барып жүргөн болсок, мисалы үчүн автобустар менен, жанагы кичинекей бусиктер менен барып жүргөн болсок, биз азыр кеңеш берет элек биздин жарандарыбызга өзгөчө бул жерде жеңил унаалар менен көбүрөөк мындай пайдаланууга аракет жасаса, себеби дегенде мисалы үчүн бир автобуска 50 адам отура турган болсо, 50 адамдын ичинде кокустан бир ошол ооруга чалдыккан же болбосо ошол носитель деп коет, ооруну алып жүргөн бессимптомный биздин жарандарыбыз арасында болуп кала турган болсо, андан сөзсүз түрдө оору жуктуруп алуу коркунучу пайда болот. Ошондуктан бул жерде дагы жанагы жарандарыбыздын бири-биринен оолактануу маселеси сөзсүз түрдө сакталыш керек болот. Ал эми автобус менен же болбосо ошондой уюшкандык түрдө бара тургандар болсо, сөзсүз түрдө бул жерде ошол коомдук транспорт менен жүрүү шарттары дагы биздин саламаттык сактоо министрлиги тарабынан берилген. Ошол берилген эреженин шартты толук кандуу сактоо менен ошол уюшкандык түрдө эс алуу үйлөрүнө, пансионаттарга же болбосо ошол бир кандай бир туристтик баягы жолдорго чыгууга ушундай сунуштарды берет элек. Андан кийин биздин дагы бир тармакты ишке киргизүүнү биз иштеп чыктык. Бул 5-июндан баштап иштей баштайт. Бул мектепке чейинки билим берүү жаатындагы уюмдардын ишмердүүлүгү. Бул 5-июндан баштап иштейт. Өзгөчө тартип менен иш жүргүзүлөт. Бул жерде дагы саламаттык сактоо министрлигинин атайын эрежеси, алгоритмдери берилет. Эмне үчүн 5-июндан деген маселе коюлушу мүмкүн. Мына бизде көп баягы жеке менчик мектепке чейинки билим берүү жаатындагы уюмдардын ишкерлери, ошондой биздин баягы ишкерлерибиздин көп суроолору келип чыгып атат. 5-июндан дегенибиздин маселеси биринчиден мен айткандай бул жерде өзгөчө тартип болот. Өзгөчө тартип эң негизгисин айтып кетсем, ар бир ошол мектепке чейинки билим берүү жаатындагы ишканаларга ар биринин ошол тартипти сактоо менен иштөөгө даярдык экендигин сөзсүз түрдө мэриядан же болбосо жергиликтүү бийликтен түзүлгөн комиссиялардын чыгып ордунан көрүп, ар бир ошол мектепке чейинки билим берүүчү ишканаларга жекече ар бирине өзүнчө уруксат берилет. Сиздер эгерде ошондой бир баягы
балдар бакчасы боло турган болсо, берилген алгоритм негизинде ишиңиздерди уюштуруп, мэрияга кабар бере турган болсоңуздар, мэрияда атайын түзүлгөн адистерден түзүлгөн ошондой комиссия барып текшерип, ал жерден сиздерге ошол коюлган талаптарды, эрежелерди сактоо менен иш жүргүзүүгө бүгүнкү күндө даяр деген тыянагын чыгарып, ошонун негизинде уруксат берилип, ошону менен иш алып барасыздар. Биз түшүнүп турабыз, бул жерде бир топ нааразычылык маселелердин чыгышы да мүмкүн, бирок мен ойлойм, биздин элибиз ошол бала бакчаларды уюштурган биздин жарандарыбыз, ишкерлерибиз түшүнүү менен кабыл алат деп. Оорчулук, ар кандай ыңгайсыздык пайда болушу мүмкүн, бирок ошого карабастан биз ушундай шарттарды киргизүүгө бүгүнкү күндө мажбур болуп жатабыз. Себеби дегенде элибиздин өзгөчө биздин ымыркай жаш балдарыбыздын ден соолугу, мен ойлойм, биринчи орунда болуш керек деп. Ошондуктан ушундай тартиптерди киргизүүгө, чектөөлөрдү киргизүүгө мажбур болуп атабыз. Себеби дегенде бүгүнкү күндө мына билесиздер, шаарда же болбосо биздин республиканын аймагында жана айтып жаткан бессимптомный же болбосо өзү деле ооруп атканын билбей, ошо ооруну алып жүрүүчү катары жүргөн биздин жарандарыбыз бар экени күндөн күнгө аныкталып атат. Ошондой бир кокустан пайда болсо, биздин балдарыбызга оору жугузуп, анан балдардан бири-бирине жугуп, ошол бир бала бакчадагы балдардын баары ооруп кала турган болсо, бул биз үчүн абдан жакшы эмес көрүнүш болот. Ошондуктан жогорудагы тартипти, киргизилип жаткан тартипти мен ойлойм баарыбыз туура түшүнүү менен кабыл алып, ушуга баш ийип, ошонун негизинде иштерибизди уюштурсак, бир топ баарыбызга жеңил болот, оорудан да оолак болобуз деген ойдобуз. Андан кийинкиси 8 июндан баштап ички авиа каттамдарды киргизүүнү көздөп жатабыз. 8 июндан баштап бул жерде дагы атайын тартип менен баягы жүргүнчүлөрдүн бири-биринин ортосундагы аралыкты сактоо менен биздин авиакомпаниялар өздөрүнүн иштерин уюштурушу зарыл. Сөзсүз түрдө буларга дагы атайын көрсөтмөлөр берилет Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан. Ошол көрсөтмөнүн негизинде биздин ошол авиакомпаниялар өздөрүнүн иштерин уюштуруп, биздин жарандарга кызматтарын көрсөтөт деген ойдобуз. Эң негизги ошол ооруну, вирусту жуктуруп алуу коркунучу бар деп аталган объекттердин бири болуп, мына ошол жүргүнчүлөрдү ташуу, коомдук жүргүнчүлөрдү ташуу транспорттор болуп эсептелинет. Ошонун ичинде биздин ошо авиа каттамдарында иштеп жаткан ошо учактарда дагы ошондой маселе жаралышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде дагы жогорудагы айтылган тартиптерди абдан так, жакшы сактоо менен иштерди уюштурушубуз керек. Суроо туулушу мүмкүн, эмне үчүн эгер ушундай коркунуч болсо бул жакты кое берип жатасыңар деген маселе чыгышы мүмкүн. Себеби дегенде турмуш бир жерде турбайт, аны баарыбыз түшүнүп атабыз. Дүйнө жүзү бүгүнкү күндө ушундай жол менен кетип атат. Буларды биз ишке киргизүү менен, буга чейинки дагы бир нече этаптар менен экономиканын тармактарын ишке киргизүү менен, өндүрүштөрдү ишке киргизүү менен бизде оорунун тароо же болбосо оорунун бири-бирине жугуу коркунучу жогорулагандыгын баарыбыз түшүнүп турабыз. Бирок республикалык штаб, өкмөт, президенттик аппарат, президентибиз жеке көзөмөлүндө алып, биз болгон күчүбүздү жумшап, ошол ооруну таркатпай, тез аранын ичинде чыккан жерден басып калып, ошолорду жок кылууга же болбосо изоляция кылууга, дарылоого баардык аракеттерди жумшап жатабыз. Бул экономика тармагын ишке киргизбей токтотуп коюп дарыласак да болмок, бирок анда өзүбүз билгендей, көпчүлүгү иши жок отуруп калды, кыйналгандар болду арасында, мамлекет тарабынан жардамдар берилди, бирок турмуш деген ордунда турбайт, иш жүрүш керек, экономика иштеш керек. Ошондуктан жогорудагы айтылып аткан кооптуулукка карабастан бүгүнкү күндө ушундай чечимдер менен биз кээ бир тармактарды ишке киргизүүгө чечим кабыл алып атабыз. Биздин жарандарыбыздан, ишкерлерден, деги эле ушул жетекчилерден баардыгынан суранып кетчү нерсе айтылган талаптарды так сактап, эгерде кайсы бир биздин жарандарыбыздын арасында же болбосо өзүңүздөр деле ушундай бир ооруга
шалдыгып калуу коркунучу пайда болду деп өзүңүздөр шектенүү пайда боло турган болсо, сөзсүз түрдө бул атайын медицина тармагындагы кызматтарга кайрылууңуздарды суранабыз. Биздин күндө чыгып жаткан оорулардын арасынан тилекке каршы кээ бир ооруларыбыз бир жумалап үйүндө өзүнчө орусча самолечение деп болсо өзүн өзү дарылоо иштерин жүргүзүп, аягында болбогондон кийин анан кийин мына медицина кызматкерлерине кайрылуу болуп жатканын көрүп жатабыз. Бул эч качан жол бербей турган нерсе. Билесиздер, бул ооруну кантип дарылоону биз азыр биле элекпиз. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө медицина кызматтарынын кызматынан пайдаланууну тез аранын ичинде шек пайда болгондо эле атайын телефондорго чалып, ошол кызматтарды пайдалансак. Кайсыл экономиканын тармактары бүгүнкү күндө дагы чектөөдө калды. Бул жогорудагы ишке киргизилгенден сырткары бүгүнкү күндө дагы эле болсо чектөөдө тургандар булар маданий, спорттук, илимий, үй бүлөлүк, эскерүү жана массалык иш-чараларды өткөрүү. Биздин салтыбыз боюнча билесиздер, мына той, аш, ошого окшогон элди көп чогултчу иш-чаралардын бардыгы, спорттук иш-чаралар, башка маданий иш-чаралардын бардыгы бүгүнкү күндө чектөөдө турат. Аны жүргүзүүгө бүгүнкү күндө уруксат жок. Көңүл ачуучу жайлардын ишмердүүлүгү, бул түнкү клубтар, караоке жана башка ушул сыяктуулардын бардыгы бүгүнкү күндө чектөөдө, иштерин жүргүзүшпөйт. Интернет клубтардын, ошондой эле компьютердик оюн жайлардын ишмердүүлүгү дагы чектөөдө, булар дагы иштөөгө бүгүнкү күндө болбойт. Андан сырткары кинотеатрлардын ишмердүүлүгү, соода жана оюн зоок борборлорунда жайгашкан тамактануу пункттарынын ишмердүүлүгү. Булардын дагы фудкорт деп коет, ошолордун иштөөлөрү бүгүнкү күндө чектөөдө. Андан сырткары балдар оюн зоок жайлары, оюн аянтчалардын ишмердүүлүгү, анын ичинде соода жана оюн зоок борборлорунда жайгашкан ошо балдардын ойной турган жайлардын бардыгы бүгүнкү күндө чектөөдө. Билим берүү борборлорунун ишмердүүлүгү, бул тил курстары жана билим берүү кызматтарынын башка түрлөрү. Түшүнүп атабыз, бүгүнкү күндө биздин мектепти бүткөн, башка жака окууга даярданып аткан биздин бир топ жарандарыбыз бар. Аларга бүгүнкү күндө ошол курстардан өтүү маселеси турат. Мектептин же болбосо жогорку окуу жайларынын иштерин жакшы билесиздер, онлайн режимде уюштурулган. Ошондой эле ушу билим берүү борборлорунун ишмердүүлүгү, тил курстары, башка ушу кызматтар, ушул сыяктуу кызматтардын бардыгы бүгүнкү күндө өздөрүнүн ошондой иштерин, мен билем, бүгүнкү күндө кээ бири ошондой уюштурган, калгандары дагы ошондой баягы дистанционно же болбосо онлайн режимде уюштуруп иштөөгө болот деп ойлоймун. Ал эми чогултуп алып, бир класста, бир аудиторияда жанагындай сабак өтүп, мындай жабык имараттын ичинде билесиздер, коркунуч көп болот. Андай курстарды өткөрүүгө бүгүнкү күндө уруксат жок. Автобус, микроавтобус аркылуу шаарлар аралык же болбосо региондордун ортосундагы жүргүнчүлөрдү ташуу маселеси дагы бүгүнкү күндө чектелүү. Буга биз бир аз кийинчерээк кайрылалы деп отурабыз. Түшүнүп атабыз, бул жерде дагы биздин бир топ жарандарыбыз эмгектенет, бирок коркунуч абдан чоң. Мисалы үчүн эмне үчүн авиа рейстерин кое берип, ал эми жүк жүргүнчүлөрдү региондор аралык ташууну токтотуп койду деп суроо туулушу мүмкүн. Мен ушул жерден айтып кетейин. Авиа каттамы бизде, ички авиа каттамдарда максимум жарым сааттын ичинде биздин жарандарыбыз бир жерден экинчи жерге тез аранын ичинде учуп барып жеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Ошончолук баягы ооруну жуктуруу рисктери азыраак болот. Ал эми микроавтобус, автобустар менен региондордон региондорго ташууда билесиздер, 6 саат, 7 саат, 10 сааттап жолдо жүрүп калышат автобустун ичинде. Ушул арада ошол эгерде кокустан арасында оорулуу бирөө боло турган болсо, ошол жердеги 20, 30, 50 адамдын бардыгына жуктуруп кое коркунучу бар. Ошондуктан бул жүргүнчүлөрдү автобус, микроавтобус менен региондорду аралык ташуу маселесин дагы биз бүгүнкү күндө токтотуп турууну туура деп чечтик. Негизинен жогорудагы айтылган экономика тармагындагы ушул маселелер, буга чейин билесиздер, калган бир топ тармактардын бардыгы ишке кирген. Кыскачасы мындай жыйынтыктап айтканда,
бүгүнкү күндө биздин экономика тармагында 95% бүгүнкү күндө ошол 1-июндан баштап иштеп баштады десек дагы болот. Андан сырткары дагы бир маселе айтып койчу нерсе, бүгүнкү күнгө чейин 17 апрелден 26 майга чейин жалпысынан 21 айдын ичинде 24 авиа рейс менен жана 7 автобус каттам менен биздин жарандарды сырттан ташып келүү маселеси аткарылды. Бул бүгүнкү күндө дагы өзүнүн сүйлөшүүгө жараша башка мамлекеттер менен атайын график менен биз ошол иштерди аткарып жатабыз. Мына бүгүн эртең да келе турган биздин жарандарыбыз бар. Бул тынымсыз жүргүзүлүп жаткан иш. Мамлекет буну колго алып иштеп жатат. Мындан кийин дагы улантылат. Ошондуктан башка ар кандай сөздөргө айтылып жаткан маалыматтарга ишенбестен ушул атайын ошол башка мамлекеттердеги жайгашкан биздин элчиликтер, консулдук кызматтар менен байланышта барып, ошолор аркылуу сиздер келүү максатыңыздар боло турган болсо иштерди жүргүзсөңүздөр туура болот деп ойлоймун. Сөзсүз түрдө биз бир эле жактан эмес, бүт дүйнө жүзүндө болгон биздин жарандарыбызды эгер келүүгө ошондой шарттары болуп каалоолору боло турган болсо бүгүнкү күндө алып келүү иштерин жүргүзөбүз. Кыскача айтканда ушундай, эгерде толуктоочу суроолор боло турган болсо мен суроолорго жооп берүүгө даярмын. Кулатбек Элчиевич, бүгүн республикалык штабтын жыйынында ошо маалымат айтылды. Ушу базарларда жанагындай жугуу коркунучу болот деп, ошол боюнча кандай маалымат бересиз? Биз бул боюнча анализдеп отуруп, мына айтып атпайлыбы, бизде акыркы мезгилде экономиканын бир топ тармактарын ишке киргизгенге байланыштуу бул биздин республиканын аймагында аныкталып жаткан оорулардын саны бир жагынан ошон үчүн көбөйдү десек болот. Экинчи жагынан жанагы ооруларды аныктоо иштери абдан активдүү жүрө баштады десек болот да. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө биз жана мен айткандай, биздин жарандарыбыздын арасында дагы эгер күнүнө бир 30-40 жаңы оорулуу пайда болуп аткан болсо, ошонун бир 2-3 сөзсүз түрдө ошол жанагы биздин сыртта базарларга барып, же болбосо жанагы эпидемиялык анализ жүргүзгөндө билинет да, суралганда. Же болбосо ошондой кандайдыр бир жалпы эл чогулуп жаткан коомдук жайларга барып, же болбосо базарларга барып, же башка бир ушундай себептер менен жуктуруп алган адамдарыбыз пайда болуп атат да. Ошонун негизинде биз ойлойбуз бүгүнкү күндө биздин жарандардын арасында же жанагынтип өзү билбей, симптому билинбей, таза адамдай болуп жүрө берген, бирок ошол носитель болуп башкаларга жуктурууга өбөлгө түсө турган жарандарыбыз бар үчүн коомдук жайларды, чоң ишканаларды, соода борборлорун, ал жерде сөзсүз түрдө базарларды, бул Дордой базары, Ош базары, Аламедин базары, Орто Сай базары жана башка ошол базарлардын бардыгын бүгүнкү күндөн баштап текшерүү, санитардык, гигиеналык нормаларды сактоо боюнча текшерүү иш-чарасын мэрия бүгүнкү күндө жүргүзүшөт. Бул республика боюнча башка региондорго дагы ошондой тапшырма берилди штабтын отурумунда. Бүт бардык жерде ушул негизги маселелердин бири болуп, бул ошол коомдук жайларда, базарларда баягы санитардык гигиеналык нормаларды сактоо маселесин карашат. Эгерде ошол кайсы бир соода борборунда сатуучулар же болбосо ошол жерде кирип сатып алуу үчүн бир немени кирген биздин жарандарыбыз маскасы жок жүрө турган болсо, бул жерде атайын каралган жазалоо иштери бар. Ошонун негизинде иш жүргүзүлөт. Сөзсүз түрдө ошол соода борборунун жетекчилигине бул жерде чара колдонулат. Андай эле ошол маскасы жок жүргөн биздин жарандарыбызга дагы сөзсүз түрдө чара колдонулат. Буну биз дагы бир жолу баса белгилеп айтайын. Ошол оору жугузуп алуу коркунучу дагы эле мурдагыдай сакталып турганына байланыштуу ушундай чараларды, катуу чараларды көрүүгө муктаж болуп, ушуга барып атабыз. Мен ойлойм, биздин жарандарыбыз, түшүнгөн жарандарыбыз особенно буну туура кабыл алып, эгерде кайсы бир биздин жарандар ошол жерлерде маскасы жок жүргөнүн көрө турган болсо, ошого туура түшүндүрүп, айтып,
жанындагыларга туура ушул маселени жеткирет деген ойдомун. Мамлекеттик кызмат, мамлекет эгерде эл ушуга көңүл кош болуп жардам бербей турган болсо, бул ооруну жеңүү кыйынга тура тургандыгын дагы бир жолу белгилеп кетким келет. Кылатбек Элчиевич, ушул Чаткал району боюнча деги эле маалымат аз болуп атат. Ушу Чаткал районундагы Канышкый айылындагы абал кандай азыр? Чаткал району боюнча бүгүнкү күндө бизде бардыгы болуп 38 жаран ооруга чалдыкты. Анын 33-ü бүгүнкү күндө айыгып чыкты. 5-өө бүгүнкү күндө дарыланып жатышат. Чаткал районунда биз ооруну бир топ убагында басып калып ошону караганга жетиштик деп айтсак болот. Себеби дегенде Чаткал району боюнча бир гана Канышкый айылында болду. Бардык 38 оорулуу ошол бир айылдан болду. Себеби дегенде ошол айылга карантин киргизип, ал жерден ошол сыртка чыгарбастан ошону башка айылдарга райондун аймагында жайылтпай сактаганга мүмкүнчүлүк болду. Мен ойлойм бүгүнкү күндөгү абал бир топ жакшырды. Жакынкы күндөрү бул жерде мындан да жакшы абалга жетүүгө мүмкүнчүлүк бар десек болот. Кылатбек Элчи, акыркы суроо. Ушул Бишкек шаары менен Ош шаарында акыркы күндөрдө ошо ооруга чалдыккандардын саны көбөйдү. Ушул кайрадан чектөө маселеси киргизүү каралабы же каралбайбы? Андайга барбайбыз деп ойлойм. Кайрадан чектөө маселесине барбайбыз деп. Сиз өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндө Бишкек шаарында дагы, Ош шаарында дагы карантин киргизилген. Карантиндин нормаларын туура сактасак, баарыбыз жакшы билебиз, буну моюнга алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө жарандарыбыз ошол карантин нормаларын, эрежелерин туура сактабай аткандар абдан көп. Ушуну жана мен айткандай, жалпы баарыбыз так болсок ушундай эрежелерге, азыркыдай көрүнүш Бишкекте дагы ушундай болбойт эле. Биринчиден, экинчиден, Ош шаарында мына акыркы кече күнү чыгып кетти, 35 ушундай учур болду. 35 учур тең бир медициналык ишкананын ичинен чыкты. Аны баарыңыздар жакшы билесиздер. Ага чейин ошол жерден оору жугуп, аларды баягы ооруканадан чыгарбастан 14 күн кармап турууга туура келди. Анын ичинде 2 жолу анализ алынды. Биринчи анализдери ошол 35 адамдыкы бардыгыныкы баягы оору жок деп көрсөткөн. Инкубационный периоддун ичинде акыркы жолу алган анализде, экинчи жолу ал жерден ошол кишилерден баягы оору бар деген анализ тастыкталып чыгып, анан ошолорду ошол ооруканада кармап калууга мүмкүнчүлүк болду. Бул биринчи. Экинчи жакшы жери, ал кишилердин биринин дагы мындай сыртта контакты жок болду. Эч кимге жуктурганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошону жуктурбастан кармап калууга мүмкүнчүлүк болду. Ошондой эле иштерди дагы башка жерлерде жүргүзүүгө кээ бир жерде биздин адистерибиз жетишип жатышат. Бул жагынан бир топ баягы биринчи күндөргө караганда бир топ мындай тажрыйбалуу болуп калды десе болот биздин адистерди. Мындан ары дагы ошондой жана мен айткан лабораторияны көбөйтүү иштери, анализдерди тез аранын ичинде чыгарып, оперативдүү ошол анализи оору бар деп чыгып калган кишилердин артынан башкаларга жуктура электи жетип кармап, ошолорду обсервацияга алып, жана госпитализацияга киргизүүгө мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө дагы биздики салыштырмалуу бир топ жеңил жай өтүп атат десек болот да. Пока бизде башка мамлекеттерде, коңшуларда оору болуп атканда биз ал коркунучтан алыстай албайбыз. Мына айтылып жаткандай, буга чейинки мен аз маалыматты айтып кеттим. Бүгүнкү күндөгү бир сутканын ичиндеги жалпы оорулуунун саны, табылган оорулуу 68 болсо, анын 50-сү мына бүгүн сырттан келгендер болуп атат. 18-и ушул ички биздин бул жерде жашаган жарандарыбыздын ичинен чыгып атат. Ошондуктан бизде сырттан жарандар келип атат. Андан сырткары жакын күндөрү эл аралык каттамдар ачылышы мүмкүн. Эгер ушулардын баары ачыла турган болсо,
мындан дагы риск жогорулашы мүмкүн. Биз дагы даярданып жатабыз. Ошондо дагы биз сырттан келгендерди кирген убакта анализдерин алып, эгер оорулуу болсо, ошо оорунлуу башкага жуктурбай, ошол жерден дарылап чыгарууга аракеттерди жүргүзөбүз. Дагы бир акыркы суроо. Ушу Бишкек шаарынын айланасындагы жанагы карантиндик санитардык посттор боюнча дагы сөз болуп атат. Мен өзүм дагы буга күбө болдум. Мисалы кирип чыгууда ошо текшерүү маселеси абдан бир айтканда согундап калыптыр. Же чарчагандыктанбы, же кандай. Ошол маселеге кандай көңүл бурат? Анткени алар документтерди текшерип, же болбосо каяктан кирип чыкканын дагы тактаганга көңүл бурбай атышат да. Биз да байкадык, бул боюнча дагы бир топ талкуулар болду бизде штабта. Туура маселе, туура айтылып жатат. Чындап эле бир жагынан 3 айдан бери мүмкүн чарчагандык да болушу мүмкүн. Анан баягы бир ишти кайра жасай бергенде дагы кээ бирөө мындай аягында анчалык көңүл бурбай калган маселе чыгышы мүмкүн. Бирок тапшырмалар берилди. Аны күчтөндүрүшүбүз керек. Сөзсүз түрдө бул карантин режими киргизилгенден кийин ошол карантиндин режимдерин, эрежелерин толук сактоого биз сөзсүз түрдө баары аракеттерди көрүшүбүз керек. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Боронов Кубатбек Айылчевич ушу коронавирус инфекциясынын жайылуусу менен күрөшүү жана анын кесепеттерин жоюу боюнча республикалык ыкчам штабтын ишмердүүлүгү боюнча маалымат берди жана 1-июндан баштап, 8-июндан баштап кайсыл экономикалык багыттагы тармактар иштейт, мындан сырткары коомдогу көтөрүлүп жаткан баардык суроолорго жооп берди. Түз эфирде сиздер ЛТР, КТРК Алатоо 24, Пирамида 5-канал, облустук медиа борборлордон ЛФМ 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1-радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп уга алдыңыздар. Көңүл буруңуздарга чоң рахмат.